Саламатсызбы? Саламатсызбы? Bir 2 minut baldardı koşolu, anam baştayız. Geçkendерди ereje boyunça koyuz sağa, şonduktan sağa geçikpey, kийинки саактарда да убагында киргенге аракет кылгыла. Себеби мен сабак өтүп атканда улам кайра принять сообщениялар кире берсе, эме болуп калат экенбиз да, алаксып калабыз. Ошол себептен 2 минут күтөбүз, анан калгандар видео запись боюнча үйрөнө беришет. Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Демек, ылдам окуу курсун улантабыз силер менен, экинчи сабак болду. Демек, өткөндөгү сабактан кайталап кетчү эң маанилүү жерлер булар. Эме болот экен. Баягы жыйынтык алыш үчүн минимум 21 күн машыгыш керек экен да. Демек, азыр машыкка турган көнүгүүлөрдүн эң биринчисин бүгүндөн баштап силерге көрсөтө баштайм. Анан ушул көнүгүүлөрдү күндө кыласыңар, анан күнүмдүк 21 күн катар менен кылгандан кийин кадимкидей жылыш өсүштөрдү байкайт экенсиңер. Бул ылдам окуу тарыхынан бир аз кичине айтып кетсек, 1600 жылдан бери белгилүү экен да, ылдам окуу боюнча. Ошо бир бала жанагы базарда бир нерсе саткан бала ошол кагазга мындай ороп сатышчу экен да, ошо кагазда тексттер жазылгандыктан ошолорду мындай карап, анан өтө тез үйрөнгөн дейт да, карап мындай тексттерди. Анан кийинки жылдары кыскача айтсак, мисалы үчүн качан аябай жакшы өнүгө баштаган дейт, бул американский жанагы самолетто учкан пилоттор, военный дагычы, ошо алыстан көздөрү менен алыстан корабльдерди көлдүн үстүнөн жакшы көрбөй аткан дейт да, жакшы көздөрүнө көрүнбөй, ошол себептен булар жанагы бат-баттан тексттерди өткөрүү ыкмалары менен майда нерселерди мындай көз менен карап, алыстагы нерселерди карап мындай машыктыргандан кийин көз көнүп калат экен да. Мына ошо көз көнгөндөн кийин оңой тез кабыл алуу адамдын мээсинде өрчөй баштайт экен. Мисалы үчүн балдар, дагы бир окумуштуу, алардын азыр
аттарына өтө көп токтобой эле коелу, бирок айта кетсек, мисалы мындай жөндөмдүүлүк жөнүндө кеп болуп атат да, бир окумушту байкаган экен. Адам китеп окуп атканда демек көз турат дагы, анан көз мындай жылып токтоп улам мындай токтоп жылып ушундай мындай карап окуйт экен да. Демек бир токтогондо демек көп адамдар ойлочу экен, ар бир тамганы бирден карап, анан жабыштырып мындай бириктирип окуйт депчи адамдар. Бирок көрсө андай эмес. Эмне экен? Азыр бир мүнөт. Демек порция мындай бир караганда көз бир токтогондо 3-4 сөздү же бир сөздү бир эле токтоп карайт экен да. Демек адамдын мээси информацияны сразу кусок мындай бөлүк менен бир кабыл алат. Демек эгерде өзүңөрдү деле элестетсеңер, мисалы үчүн 1-класска барганда эмне болгон силер? Бир эле тамганы көрөт элеңер, чынбы? Бир эле тамганы. Андан кийин муундап көрө баштагансыңар. Мисалы үчүн алипе деген сөз болсо, али дегенди бир көрөсүңөр, п дегенди бир көрөсүңөр. Анан убакыт өткөндөн кийин алипе деген сөз жазылып турса, магазин, адилет деген дүкөндүн магазиндери же болбосо китептеги сөздөрдү карасаңар, бир эле караганда көзүңөр сразу эле кабыл алат да информацияны. Байкайсыңарбы? Көп жолу көргөндөн үйрөнүп калгандан кийин көз бир эле көрүп эле, аны окубай эле силер түшүнүк пайда болот да сразу. Демек көп китеп окуй баштаганда биз бир караганда эмне кылат экенбиз? Мисалы үчүн китепти көп окуй берсеңер, сүйлөмдүн структурасын байкай баштайсыңар да. Мисалы үчүн сөз айкашы деген түшүнүк бар, Сөз айкаштардын көбүн көрө баштайсыңар. Мисалы үчүн 3 сөз биригип бир маанини берип атканын, мисалы үчүн улам сүйлөм кайра кайталана бергенде силер көрөсүңөр дагы, мээ ошого көнүп калат экен дагы. Көп китеп окугандар сөздөр баягы белгилүү сүйлөмдөр дайыма кээ бир кайталана берет, анан сөздөрдүндай топтобу менен эле көз бир эле көрүп байкай баштайт экен. Ошондуктан ким көп китеп окуса, демек ылдамдыгы сөзсүз жогорулайт экен. Себеби мээ ошол информацияны тезирээк кабыл алууга көнүп калат да, көрдүңөрбү? Ошол себептен демек китеп көбүрөөк окуганын аябай пайдасы бар. Эми биз бүгүн эмне кылабыз? Бүгүн силер менен кичине көнүгүүлөрдү аткарабыз. Менин 2,5 шарын иштетебиз. Биринчи шыктуу манжалар деген көнүгүү бар. Бир колубуз менен мындай ичибизди сылайбыз да, мындай кылыпчы ичибизди. Экинчи кол менен башыңарды мындай кыласыңар да, бир кол менен сылай беришиңер керек, экинчиси менен башыңарды мындай кыласыңар. Ушул көнүгүүнү билсеңер керек, балким. Азыр ошондой кылып көргүлө. Ошо ичиңерди, колуңарды ичиңерге коесуңар дагы, анан мындай кылып сылайсыңар. Экинчи колуңар менен мээңерди мындай кылып турасыңар да, мынтипчи. Жасап көрсөңөр ушуну. Оңой эле жасап атасыңарбы? Бир кол менен мындай кылабыз, анан экинчи кол менен минтип сылайбыз да. Бул биринчи. Оңой эле жасасаңар, экинчи дөңгөлөкчөлөр деген көнүгүү бар. Бул көнүгүүнү өткөндө логика сабагына мен силерге бир жолу көргөзгөм. Балким унутуп деле калгансыңар, жасаган деле эмес болушуңар керек, потому что айтканда бар көп адам жасабайт практикада, жасабаган үчүн результат албайт да. Бул дөңгөлөкчөлөр деген ыкма биринчи оң колубузду алабыз дагы, мындай бармакка сөөмөйдү коебуз, мындай 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Кана жасайсыңар. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Бул оң кол менен, сол кол менен мындай кыласыңар. Бармакка, мына бармакка
кыласыңар да анан 1 2 3 4 3 2 1 катуу чертесиңер да сол кол менен. Оң кол менен жөн эле эмне кылат экенсиңер? Учтарын эле бириктиресиңер мына 1 2 3 4 3 2 1 сол кол менен мындай кылып эмне кылат экенбиз? Чертесиңер. Ошондо эки колду бир заматта жасайсыңар. Кана балдар жасагыла. Көртөсүңөрбү? Жасагыла ушул көнүгүүнү. Кана видеолоруңарды күйгүзгүлөчү, мен бир көрүп коеюн кандай болот экен. Кана видеолорду күйгүзгүлө, жасагыла, мен бир карайын. Так, эки колубуз, бир колубуз эмне болот экен? Учтарын эле тийгизебиз. 1 2 3 4 3 2 1. Экинчи кол менен чертебиз. Анан экөөнү катары менен жасайсыңар. Кана. Сыргайым, давай жаса. Кино көргөнү келген жокпуз. Давай жасайбыз. Ылдам окууну үйрөнгөнгөр келсе, практиканы кылышыңар керек балдар. Практика кылмайынча жөн эле көрүп эле үйрөнүп алып окуй албайсыңар. Үйрөнүшүңөр керек, сөзсүз. Практика кылабыз, практика. Бир убакта. Кандай? Мен бир убакта эки нерсени кылышы кыйын го, ошондуктан азыр көбүбүздө болбой атат окшойт. Ооба, башында ошондой болот. Ошол себептен биз оң жарым шар, сол жарым шар, эки мени тең, эки жарым шарды тең иштетишибиз керек. Ошондо ме кылбай жүргөн нерселерди кыла баштаганда, демек менин көп клеткалар иштей баштайт дагы, анан ылдам окуу бул дагы ошо бир жөндөм болот. Ошондуктан эки жарым шарды тең иштетишибиз керек экен, Демек биз ошо мээбиз жакшы иштей баштаганда эле баардык нерсени уже жакшы кыла баштайсыңар. Эске тутууңар өнүгө баштайт, көңүл буруу, ой жүгүртүү, баягы темаларды тезирээк. Бул көнүгүүнү күндө кыласыңар. Дагы кийинки көнүгүү бар. Азыр мен так көрөйүн. Так, кийинки көнүгүүбүз. Дөңгөлөкчөлөрдү үйрөндүңөр. Демек, үйдөн кыласыңар күндө балдар ушуну. Көнүгүүлөрдү баалайбыз дейт, өзүңөргө баа койгула 1ден 5ке чейин. Такыр эле болгон жок дегендер өзүңөргө 1 койгула. Эптеп, септеп кылдым дегендер 2 коесуңар өзүңөргө. Орточо дегендер 3, 4 болсо окшоштуу дегендер 4. Анан 5ти биринчи эле жолу кылганда окшошуп кетти, сразу эле оңой эле кылып койдум дегендер өзүңөргө 5 койгула. Кана өзүңөргө баа коюп чыккыла. Так. Агай, меники 4 болду. 4. Жакшы. Агай, меники 3 болду. 3 болду. Троечник, ударник дагы. Меники азыр 5 болду, бирок мурун кылганда 1 болгон. Биз муну логикалык ой жүгүртүү дагы кылганбыз, агай. Ооба, ошондон бери машыгып жүргөн болсоңор, азыр уже кадимкидей жакшы жеңил кылып калмаксыңар дагы, анан мээңер дагы кадимкидей эске тутуу бардыгы жогорулайт. Бирок ал мен бир эле көнүгүүнү көргөзүп койгом. Азыр болсо силер менен дагы кызыктуу көнүгүүлөр бар, аларды жасайбыз. Кийинкиси геометрия көнүгүүсү. Геометрия көнүгүүнү мындай кылабыз балдар. Оң колду сунабыз. Сунабыз дагы мындай айлана тартабыз оң кол менен. Сааттын жебеси боюнча тартсаңар болот, же саат. Сол колду мындай кыласыңар, мындай кармайсыңар дагы балдар. Сол колду менен квадрат тартасыңар. Ошондо оң кол менен эмне кыласыңар? Айлана тартасыңар дагы, анан сол кол менен квадрат тартасыңар ошол эле учурда. Түшүндүңөрбү? Мындай кылып. Экөөнү тең кыласыңар, мына оң кол менен шашпай, мына айлана тарткыла, сол кол менен квадрат. Болбой атат. Кыйын. Машыгабыз ушундай. Агай, болбой атат. Ой, мен көнгөн эмес да окшотуш кыйын. Бирок андан кийин ушундай эле кыл, оң кол менен айлана, сол кол менен квадрат тартасыңар. Түшүндүңөрбү? Сол колумда эле айлана болуп кетет меники. Ооба, ошондой болуп кетет, анан акырындык менен квадратка айланат. Бул биринчи деңгээли 2 кол менен тең кылабыз дейт. Пока ошондой кыла бергиле. Бир кол, анан эртеңге чейин көрөбүз, эртеңге чейин уже эртең окшошо баштайт. Бул геометрия деген үйрөндүк кандай экенин.
Bir kol менен демек сол колду мындай бүктөп турат экенбиз дагы квадрат тартабыз. Оң колду сунуп алып, эмне кылабыз? Так, кийинки көнүгүнө биринчи муну баалайлы, такыр эле болгон жок, 1 коебуз. Эптеп септеп 2, 3тү орточо жасагандар, 4 окшошту, биринчи жолу кылган. Кимдики 4 болду кана? Меники агай. 4 болду. Меники дагы. Жакшы, азаматсыңар. Кийинки көнүгү крестик жана нолик көнүгүсү деп аталат. Бул өйдө туруп алып жасай турган көнүгү. Өйдө түз турасыңар да оң колуңарды сунуп, мындай крестик тартасыңар, а сол бутуңар менен жерге кругту чийишиңер керек. Түшүндүңөрбү? Азыр эми мен бул жерден көрсөтүп бере албайм силергечи. Бирок түшүндүңөр да, түз турасыңар өйдө. Оң кол менен мынтип крестик тартасыңар бат-баттан. А сол бут менен сол бутту жерге буттун учун тийгизип алып, сол бутту мындай круг тартасыңар жерге. Кана өйдө туруп силер жасагыла. Видеоңорду мейлем күйгүзгүлө коет. Крестик нолик. Оң менен X-ты тартасыңар, X. Сол бут менен бут. Агай мен окшоштой. Биринчи эле кылганда. Меникине окшоштойбу. Крестик нолик кандай болду? Жасадыңарбы? Ооба жасадык. Анда эме кыласыңар. Крестик ноликти тапшырмаларды балдар жазып алгыла. Биз кайсы көнүгүүлөрдү кылдык? Акылдуу манжалар, шыктуу манжалар дедиге, бир кол менен минтип курсакты сылайт экенбиз. Бошмасын. Экинчи видеону да кайталап көрөсүңөр, видео запись болот да. Анан бирок азыр тетрадка да жазып алгыла. Экинчиси дөңгөлөкчөлөр деген болду. Оң кол менен мындай кылабыз, а сол кол менен чертип чыгат экенбиз, мындай кылып. Параллельно жасайбыз булардын бардыгын, макулбу? Андан кийин кайсы көнүгүү болду биздики? Бир болгон Геометрия, Оң кол менен айланып тартабыз, сол кол менен квадратты тарттык, Андан кийин крестик жана нолик, бул кичине таталыраак көнүгүү, мээңер мындай биринчи жарылып кетейин дейт да. Оң кол менен X, сол бут менен круг жерден тартсаңар сонун. Зато аябай эме болот да, жакшы. Анан 1-2 күндөн кийин сонун эле үйрөнүп кетесиңер, оңойлуу болуп калат. Так, көнүгүүлөрдү баалайбыз. X, крестик ноликтерге өзүңөргө баа коюп чыккыла. Азыр көнүгүүлөрдү аткарып, сразу бааларды коюп кеткиле өзүңөргө. Карандаш менен тетрадь алып алгыла дегенбиз, ручка. Анан жаныңарда сөзсүз бир кагаз китеп болуш керек. Китепти дагы окуп машыгабыз. Бирок бүгүн эмес. Бүгүн аз пока небизди кичине машыктыралы. Андан кийин. Так. Азыр үй тапшырма экен, андан кийин азыр дагы бир көнүгүү аткаралы балдар. Мен силерге эме кылайын. Так. Азыр көнүгүүлөрдү аткаралы. Так, азыр. Азыр да кызыктуу тапшырма бар. Так. Кийинки тапшырмабыз циферблат деп аталат экен балдар. Циферблат тапшырмасын аткарабыз. Циферблат тапшырмасы мындай болот балдар. Мындай түз отурабыз дагы, бет маңдайыбызга баягы саатты элестетебиз, саатта билесиңер. 12, 1, 2, 3, 4, 5 деп мына 1ден 12ге чейин айлана сааттын жебеси бар, аны цифрлар бар, Ошондо түз отурабыз дагы эң биринчи мындай көздү өйдө карай, мына максималдуу өйдө карай карайбыз да, 12-ни.
12'ni карап тур, анан 1'ge жылдырабыз көзүбүздү. То есть көзүбүз эң биринчи өйдө жакты карайт, анан 1'ge жылат. Аябай мындай чоюп жылдырасыңар да, андан кийин 2, 3, 4, то есть эме 1 эмес, эме 5 де, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Бай минуталык жебелер билесиңер, э? Демек, 5 мүнөт, то есть 0-1 болуп калат ошондо. 1, андан кийин 10 мүнөткө жылдырасыңар, 15 мүнөт, оң жакты максималдуу түрдө карайсыңар, бирок бетиңер түз туруп турат. Андан кийин 20 мүнөткө жылдырасыңар, көзүңөрдө бул жакта көздөй болот, ылдый жакка. 25 мүнөт, 30 мүнөт болгондо көзүбүз менен ылдый карайбыз максималдуу. 35 мүнөт, 40, 45, 50, 55, 60. Так, дагы бир жолу аткарабыз, балдар, максимум бетибиз түз турат. Түшүндүрө алдымбы силерге көнүгүү кандай экенин? Келгиле анда чогуу кылалы, түз отурабыз дагы. 12'ni карайбыз, өйдө карай караганда кичине көзүңөр ачышат да, могу көздүн могу түптөрү кичине ачышы мүмкүн. Башыңарды көтөрбөйсүңөр, только көзүңөрдү көтөрүшүңөр керек. 12, 1, 2, 3, то есть 15 мүнөт, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Так, жакшы. Эми балдар эме кылабыз. 8, то есть 8 деген көнүгүүнү аткарабыз. То есть ошондо көзүбүз менен мындай 8'ди көзүбүз менен мындай айландырып сызабыз да, мынтип башыбызды эме кылбайбыз, көзүбүз менен мындай кылып 8'ди сызышыбыз керек. 8 мындай, сол жакты максималдуу карайбыз, ылдый жүргүзөбүз, мындайынан оң жак кайра мындай максималдуу турда. То есть 8 сызабыз. Так, келгиле бир жол. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мына эң жогоркудан 12'ден 5'ти көздөй жылдырасыңар, то есть 3'тү көздөй 15 мүнөткө жылдырасыңар көздө. Анан резко 45 мүнөткө жылдырасыңар бул жакка. Кайра ылдый карай бул жакты көздөй жылдырабыз, анан мындай 8. Эми көзүбүз ичине талып калды, ошондуктан мындай кыласыңар балдар. Колуңар менен так, колубуз менен мындай кылабыз да, көзүбүздү жабабыз, мындай катуу. Катуу көзүбүздү мындай аябай катуу жабабыз да, көздү мындай катуу жапканда чымырайт го. Анан колубузду резкий алабыз да, көзүбүздү ачабыз. Бул биринчи көнүгүү. То есть кайра мындай катуу жабасыңар дагы, көздү ачык коесуңар. Көзүңөр ачык болуш керек да, бирок колубуз менен катуу жабабыз. Катуу жаап туран резкий ачабыз да. Бул биринчи көнүгүү. Экинчиси, көздү аябай катуу жумабыз. Катуу жумабыз, анан көзүбүздү мындай ирмейбиз да, бат-баттан ачып ирмейбиз мындай кылып. Көзүңөрдү ачып бат-баттан жумгула мындай кылыпчы. То есть бул көнүгүүлөр себеби циферблат менен 8 деген көнүгүүнү жасаганда көздүн демейдеги жашоодо жана көздүн түбүндөгү мышца деп коет мындай булчуңдары иштетилбегендиктен ооруйт ошо жерлерчи. Байкадыңарбы, көзүңөр менен мындай жылдырганда түптөрү кичине ачышат. То есть биз мунун жардамы менен көзүбүз менен мындай кененирээк нерсени көрүүгө машык туруп атабыз. Анан сөзсүз ошо мен көргөзгөн көзүбүздү ачып алып туруп мындай катуу жаап туруп анан резкий ачабыз. Анан экинчиси катуу жумабыз дагы, анан бат-баттан көзүбүздү мындай ирмейбиз да. Ошондо эс алат көз. Андан сырткары үчүнчү дагы көнүгүү бар, көздү эс алдыруу көнүгүүсү. Бул комнатанын ичинде жасай албайбыз да муну. Эртең менен мисалы үчүн ошол көнүгүүлөрдү аткаргандан кийин, көп китеп окугандан кийин силер эшикке чыгасыңар дагы бир 5 метр аралыктан бир точканы карайсыңар 3-4 секунд. Андан кийин да 10 метр же 20 метр алыстыкты карайсыңар, 100 метр алыстык, 500 метр, 1 километр, анан ар жактагы тоолордун башын карайсыңар. Анан кайра акырындык менен кайра мындай кадам менен кайра алып келесиңер да. То есть ошондо көз менен улам жакынды карап, алысты караганда көз бат эс алат. Анан көз мындай көрүү мүмкүнчүлүктөрү курчуй баштайт көздүккө. Мына ушундай көнүгүүлөр менен эс алдырат экенбиз. Бул көнүгүүлөрдү азыр жазып алгыла дагы күндө 1 мал, 2 мал машыгасыңар ушундай. Эми азыр биз дагы кийинки көнүгүүнү аткарабыз силер менен. Бул аз көнүгүүнү көрөсүңөр. Бул дагы менин 2,5 шарын активдештирүүчү көнүгүү болуп эсептелинет.
Так, азыр. Көнүгүбүз дирижер деп аталат. Көнүгүүнү мындай аткарабыз балдар. Азыр экранда силерге так, азыр. Экранда мындай болот балдар. Биринчи, экранда эки тамга пайда болот балдар. Биринин үстүнөн, то есть бирөө үстүндө, бирөө астында эки тамга пайда болот. Үстүнкү тамганы силер көргөндө, то есть үстүнкү тамганы көргөндө, П деген тамга болсо, оң колубузду сол ийнибизге коебуз. Түшүнүңөрбү? П деген тамганы көрсөңөр, оң колду сол ийинге коебуз. Кана П. Кана аткаргылачы көрөйүн. Так, П. П дегенди көргөндө. Анан ошол тамганын астында дагы бир тамга болот. Ал тамганы өзүбүз айтышыбыз керек. Түшүнүңөрбү? То есть үстүнкү тамганы көргөндө биз өзүнүн кыймылын жасайбыз. Астында турган тамганы оозубуз менен айтабыз. Түшүнүңөрбү? Кийинки тамгабыз Л деген тамганы көрө турган болсок, анда сол колубуз менен оң кулактын учун кармайбыз мындай кылып. Түшүнүңөрбү? Ал эми О деген тамганы көрсөк, анда оң кол менен сол колго мондайынан вертикалда мондай кылабыз. Түшүнүңөрбү? Үйрөндүкпү? П дегенде эмне кылат экенбиз? Мындай кармайбыз. Л дегенди көргөндө эмне кылабыз? Сол кол менен оң кулактын учун кармайбыз. О дегенди көргөндө колду мындай кылабыз. Эми балдар эскертүү, азыр экиден тамга пайда болот. Үстүнкү тамганы биз кыймыл аракетин аткарабыз, астыңкы тамганын айтышыбыз керек оозубуз менен. Түшүнүңөрбү? Даярсыңарбы? П, Т, У. Котургула. Мен силерге тескери айтып койдум, азыр мындай кылайын. Үстүнкүсүн айтабыз, астыңкысын кылат экенбиз, В, У, А, Э, З, О, Б, Ж, В, И, Ж, мягкий знак, С, мягкий знак, Ё, С, О, Ё, мягкий знак, Ф, Х, Р, У, Ё, Т, Б, Л, так, З, А, Ш, З, Ш, А, З, Л, твердый знак. Бітті, мына твердый знак мындай кылып. Твердый знак айтты, канан экинчиси. Мен өзүм биринчи тура эмес айтып отурмун, көрсө наоборот экен, Кыла алдыңарбы? Кандай болду? Кыйыныраак болду. Кыйын бекен, Ооба, кыйын. Бул көнүгүүнү кандай кыласыңар балдар? Өзүңөр үйдөн мындай карточкаларды жасагыла. Анан үстүнө ар кайсы тамгалар жазгыла. Астыңкысы болсо О, Л, П 3 эле тамгадан туруш керек экен, Анан үйдөн бирөө силерге мындай ар кайсысын алып көтөрсө, силер резкий ошолорду айтып, анан колуңар менен монтип кыласыңар да, түшүнүңөрбү? Бул дирижер, бул да менин 2,5 шарын активдештирет, аябай. Так, жакшы, муну аткардык. Лабиринт, кийинки лабиринт, низкая скорость кылалы. Лабиринтте болсо, түз отурабыз дагы, анан көзүбүз менен баягы шарикти карайбыз. Бул баягы критикалык ой жүгүртүү дегенде ойду бир жерге топтоо боюнча мен силерге көргөзгөм, ошол көнүгүү кана карайбыз. Так, шарикти карайлы. Так, шарик азыр. Азыр шаригим көрүнмөй окшойт.
Так, жакшы. Биз азыр жөнөкөй бардык тапшырмаларды эң жай ылдамдыкта жасадык балдар бүгүн, себеп көнүгүүлөрдү биринчи эле сабак аткарып атабыз. Пока бизге бүгүнчө болот. Демек, бүгүнкү үйрөнгөн көнүгүүлөрдүн бардыгын балдар сабак окуп атканда эле кичине бир 2-3 мүнөткө токтой калып, ушуларды машыкканды кайталап коюп турсаңар болот экен. Ошондо менин 2,5 саат тең иштейт. Демек, 21 күн катары менен, себеби карагыла балдар. Мисалы, мына бүгүн сабак болду, эртең кандайдыр себеп менен сабак болбой кала турган болсо, силер уже мына көнүгүүлөрдү көрдүңөр, базар күнү деле сабак болбойт. Демек, өзүңөр аткарышыңар керек бул көнүгүүлөрдү. Түшүндүңөрбү? Эртең текст менен боюнча көнүгүүлөрдү үйрөтөм. Жана текстти китепти алып алып бир аз машыгабыз. Анан ошол үйрөнгөн көнүгүүлөрдү күндө аткарабыз. Бая геометрия, бардык X0, дирижер дегенди сөзсүз аткаргыла. Үйдөн сөзсүз жанагы карточка кылып жасап коюп, анан кылат экенсиңер, Кимде суроолор бар балдар? Берсиңер болот. Агай, менде суроо бар. Китеп алып машыгабыз дедиңиз го, бардыгы бир эле китеп болуш керекпи же боло берет кандай китеп болсо да? Боло берет. Кимге кайсы китеп жакса, ошо китебиңерди жаныңарга алып аласыңар. Дагы суроолордон бери. Кийинки сабак качан болот? Кийинки сабак негизи эртең болуш керек, ошо буюрса эртең кылабыз. Анан бирок кээде ар кандай себеп менен болбой калышы да мүмкүн. Себеби жумуштар болуп кээде мен бошобой калсам, сабак болбой калат. Анан болбой калса силер таштап салбай, мына көнүгүүлөрдү көрдүңөр, ошолорду аткара беришиңер керек. Кыскасы, ушул көнүгүүлөрдү 21 күн катар менен аткарылганда, анан жанагы өсөт да окуунун ылдамдыгычы. Бул мээни, кыскасы биз азыр мээнин үстүндө иштеп атабыз. Мээни эле күчтөндүрө турган болсок, ылдамдыгы өзү эле өсөт экен да. Көрдүңөрбү? Анан текст менен иштейбиз. Текст менен дагы көп кызыктуу тапшырмалар бар. Аларды аткарганда өзүңөр көрөсүңөр. Так, дагы суроолордон бергиле. Суроолорго. Агайно, дирижер дедиз го? Ооба. Ошону кантип жасайбыз, анча түшүнбөдүм да. Карточка жасайсыңар, мындай кагазды аласыңар дагы, мындай кылып. Ошо карточканын үстүнө тамганы, анан астына, то есть 2 тамга болот экен, үстүнө любой тамга болот, астына кайсы болот экен? О, Л же П. П болгондо оң колубузду бул жака, Л болсо сол кол менен оң кулактын учун кармайбыз, анан Ону көрсөк, мындай оң кол менен сол колго мындай вертикалдуу кыймыл аракетти жасайбыз. Ошол эле учурда мындай кылып туруп, анан үстүнкү тамганы оозубуз менен айтышыбыз керек да. Түшүндүңөрбү? Үйдөн ошону кылгыла. Эртең бош болуп калсаңыз 21:30да болот да, же 9да деле болот. Ооба, 21:30да Кудай буйрса ошондо жолугабыз. Так, дагы суроолордон беребиз. Колдон келишинче сабакка кечикпей убагында киргиле. Бүгүн да бирөөнү киргиздим мен кичине кечирээк, анан бирок калган балдар мына кире албай калды, ошо боюнча калышты. Мен көрүп турам, бирок атайын эле кошкон жокмун, себеби уже ортосунан кошулуп калса түшүнүксүз болуп калат да, булар эмне болуп атат деп элечи, түшүнбөйт да. Кана, дагы суроолор барбы? Бергиле. Суроо жок болсо, анда саламатта тургула, Мен видеону бир аздан кийин группага таштап коем. Эртеңке чейин машыккыла, эртеңке чейин көрүшкөнчө саламатта тургула. Чоң рахмат агай, саламатта калыңыз. Чоң рахмат. Tamam.